Жергиликтүү жеңил өнөр жай тармагында эмгектенген мекендештерибиздин колунан чыккан продукциялардын жарманкеси ачылды. Аталган иш-чара 2013-2014 окуу жылына карата баш калабыз Бишкекте орун алды. Жарманке эл аралык соода мамилелерин жакшыртуу, Made in KG брендин таанытуу жана Кыргызстандын жеңил өнөр жай тармагын өнүктүрүү максатында өткөрүлүүдө. Бул жарманкеде Кыргыздын улуттук кийимдеринен тарта мектеп формалары, окуу куралдары жана дагы майда барат колго жасалган буюмдар коюлду. Жогоруда саналып өткөн буюмдардын наркы базар баасынан алда канча төмөн деп айтылат. Алсак бул күрмөнүн баасы базарда 1000 сомдон турса, а бул жерде 800 сомдон турат. Жарманкенин уюштуруучуларынын айтымында мындагы товарлардын баасы базар наркынан 10-20% төмөн. Мындан улам аталган жарманке балдарын мектепке даярдап жаткан ата-энелер үчүн аз да болсо жеңилдиктерди тартуулайт. Келинчегим экөөбүз ушу Дордой базарына келгем, Алканов базарына. Бул жерде товарлар арзан, ярмарка жакшы жүрүп атат. 250 сом, 300 сом, 350 сом ушундай тегеректе. Ар дайым эле ушундай болуп турса бизге жакшы болмок. Цехтерибиз жакшы иштеп атат, өтө сапаттуу. Биз башка жактан Кытайдан, башка жактан албайбыз. Жылда эле ушу Кыргыздын өзүбүздүн тиккен, Кыргызстанда тегилген кийимдерди алып кийип атабыз. Аябай жакшы, арзан, балдарыбызга ыңгайлуу. Мен өзүм негизде ою Кыргыздын орнаменттерине жакынмын. Ошол себептен мен ушундай кийистен ушу топкалар карап аткам. Бул жерде арзан баада деп да уктум. Ушу азыр ушу кийимди карап мен мага могу шапканы алай деп жатам. Баасы канча экен? Баасы 400 сом экен. Товарын сатып алып чыккандар элди сапаттуу, жергиликтүү кийим тайымдар менен камсыздап жаткандарын айтышат. Бул эми ярмарка болгондон кийин кичине баасы да төмөнүрөөк болуш керек. Буюрса көчө күнү чыктык, ушу жакшы эле болот. Буюрса Кудайга шүгүр. Мисалы, бул кофтаңыз базарда канча турат, бияқта канча турат? Базарда 400-500 турат. Мен бияқта 250 дейм. А кечеден бери канча ушундай кийим өттү? Бул бир 20-30 турат. Бул товарларды апам жасайт, өзү эле. Апам жасап, выставкаларга чыгабыз, магазиндерге, дүкөндөргө өткөрөбүз. Балары бияктыкынан айырмалат, бияктыкка айырмалат бияктан. Биякка, например, 300 сомдон берсек, тилер эметчет да үстүнө, өзүнө прибыль кылгансып. Барган сайын ата мекендик продукцияга суроотулап, жогорулап жатканын сүйүнтөт дешет жарманкенин уюштуруучулары. Өткөн жылдары жарманкенин катышуучуларынын саны 75-80ге жетсе, быйыл суроотулапка ылайык жарманкедеги сатуучуларга 86 орун каралган. Азыркы күндө биздин өтүп аткан ярмаркада 86 палатка тигилген. Андан башка дагы азыркы күндө көп кишилер дагы эле сурап келип аткан көп кишилер бар. Бирок дагы кичине орундун биз дагы ошол жерге караштыра эметтик да. Акыркы 3 жылдан бери уюштурулуп жаткан жарманке бул ирет 30 августка чейин уланат. Эгерде бул жылы жарманкенин жыйынтыгы жемиштүү деп табылса, кийинки жылы да сөз болгон саамалык өз ишин алып бармакчы.